8 март аялдар күнү менен баарыңыздарды куттуктайм. Ошондой эле бул жерде отурган мынакей ага элечик апаларды куттуктайм. Эжелерибизди, карындаштарыбызды баарын куттуктайм. Кааларым узун өмүр, чын ден соолук, дайыма тынччылык болсун мамлекетибизде. Анан айтып кетейин дегеним, азыркы бүгүнкү күндө ушу Чүй облусунун губернаторунун тегерегинде өтө чоң ызычуулар болуп атат. Жанагы Эркин Тентишев дегенди азыр губернаторлукка бийлик тандаган экен. Менин оюм ушу эң туура тандоо деп ойлойм. Анткени Эркин Тентишев жумуштун көзүн тапкан жеке ишкер. Ошондой эле бул байкебиз жүздөгөн жумушчу орундарды создавать этип, айлыктарын төлөп, алардын ишинен ошол иштеп аткан жумушчулар семьяларын багып, мамлекетке ошондой пайдасын келтирип атат. Эркин байке айтып өтөйүн дагы спортко салган салымы абдан күчтүү. Ошондой эле ар бир жылы элге чоң жардам берет, ун таратат, андан башка дагы көп иштерди кылат. Ошон үчүн мен бүгүнкү күнү ушу бийлик тарабынан туура тандоо болду деп эсептейм. Биз Эркин Тентишевди колдойбуз. Эмки сөздү Панчылык районунан келген Жайгалта коомунун мүчөсү мына 2012-13 жылдан бери биздин иш-чараларга катышып, Солтоо коомунун төрагасы Эркин Тентишев дайыма өзүнүн колунан келген Чүй элин чогултуп, аксакалдарды дайыма сыйлап келет, сыйын көрдүргөн аксакалдарга сөз берип коелук. Исен байке, сиз сүйлөп коюңуз. Ассаламу алейкум. Ағайын-туғандар. Біз дейбіз, бүгін 8 март байрамы менен жалпы аял затын құттықтаймын мен. Анан жаңылы Руслан айтып кеткендей, бұл Эркин Тентишевти біз бер жағы мен билгенден бір 10 жылдан бері көсей билип келатам. Солтоо коомунун төрагасы болуп иштегенден бери канча бир адамдарга жардам берип, ушундай мынау дүйдө жүзүн каптаган оору болгондо да абдан мынау эмелерге бейбечараларга көп жардам берди. Мен эмне дейм, Эркин Тентишевдин өзүнүн дегиле адамгерчилиги эме жагынан бул ойлойм, ушул талапкер болуп жогорку бийликтегилер көргөзө эң туура көргөзүп атат деп. Анткени таза адам деп эсептейм мен. Панчылык районунан азыркы убакта багы жабылып калды. Эмгек дамкы деген газета бар болчу. 1 жылдан бери жабылып калды. Ушул Эмгек дамкыда редактордун орун басары болуп иштеди. Союздун убагынан бери. Жазуучулар союзунун мүчөсү, Алыкул сыйлыктын лауреаты. Ошондой эле Афган согушундагы ардагери, Жайлата коомуна дайыма өзүнө салым кошуп келет. Турусбеков Жекшенбекке сөз берип коелук. Кымбаттуу эжелер, апалар, карындаштар, бүгүнкү эл аралык байрамыбызга мен чын жүрөктөн куттуктайм. Азыркы учурда кеп болуп жаткан жөнүндө чындыгында Эркин Тентишев мырзаны Үсөн Аксакал айткандай 10 жылдан ашык мезгилден билебиз. Жана Солтоо коомунун төралыгына шайлаганда биз да бир топ кишилер биздин райондон барып, ошол ишке бир добуштан кол көтөрүп добуш берген элек. Мен башкасын айтпайын. Мен бул жигиттин мына медициналык академияны ачканын өзү
мына башында биздин коомдун төрагасы Руслан Мырза айтып кеткендей жана спорттук, адабий, маданий иш-чаралардан тышкары ушу медициналык академияны ачып, ал жерде Индиядан, Пакистандан жана башка көптөгөн чет өлкөдөн келип студенттер окушат. Эмне деген мына келечек жаштарды түшүргөн медициналык адистерди даярдап атат. Андан кийин мына кийинки убакта чындыгында эле мен мына жакында эле өзүм тарых санжарага кызыккандан улам. 40 руу кыргыз эмес, андан аруу кыргыз эл биримдиги деген коомдо республика ар бир уру өзүнүн санжырасын жазып, ошол жерде атайын санжырачылардын академиясы ачылып атат. Ошол жерде дагы Солто коому жөнүндө, Солто атанын балдары жөнүндө абдан жакшы пикирлер айтырып, өзгөчө мына Эркин Тентишевдин ушул тарых санжыра изилдөө жагынан кошкон салуу жөнүндө дагы ушу Кыргызстандан келген аксакалдар, жазуучулар, тарыхчы санжырачылар да жакшынакай кебин айтып берип атат. Анан менин оюмча эми кызмат боюнча мына мезгилдин талабын биз баарыбыз туура түшүнүш керек. Чындыгында азыр колунан да келген, оозунан да колунан келген мына жигиттерди шайлашыбыз керек. Албетте мен жаштарды колдойм. Анан кийин эч кандай кызматта кылбай, же болбосо ушу айылына, же дегенде туугандарына, же районго бир эч кандай салым кошпогон жаш балдарды шайлап алып, биз ошондон аксап атпайбызбы мына? Ошону турмуш көрсөтүп атат. Ошондуктан эгерде ушу мамлекеттик кызматтарга менин оюмча Эркин Тентишевге окшоп колунан дагы, оозунан да келген жигиттер элесе, мен кош колдоп кубаттаймын. Андай жигиттерге чындыгында эле колдошубуз керек. Панчулов районда маданият бөлүмүнүн директору, ошондой эле 2010-жылдан бери мен менен дайыма бирге жүргөн ушу мен Панчулов район жайыл коомуна чейин Панчулов район өзүбүздүн аялдарыбыздын ичине коомубуз бар болчу. Ошол коомду дайыма Жайыл ата коомуна алып келип, анан Эркин Тентишев дагы 2010-жылы биздин аялдар канатын колдоп, бир эмес 2 жол келип кеткен. Темиржан эне деп Панчулов районунун 15 аял келип, мени да шайлап, анан ошондо Эркин байке ошондон бери бизге көмөк көрсөтүп келатат. Анан Айнура эжебизге сөз берип коеюн. Эми бүгүн чогулуп отурган себеби мынакей бир чети майрам болуп отурат. Баарыңызды майрамыңыздар менен куттуктайм. Экинчиден мынакей жакшынакай сөз болуп атат. Эркин Тентишев көп эле угуп атабыз, көрүп атабыз өзүбүздүн көзүбүз менен. Аябай адамгерчиликтүү, ушунча кишиге баягы өзүнүн бир туугандай балдарын көрүп, канча деген жаштарга бизге окшогондорго мына жардам берип, көп колунан келген адамдарды эмне үчүн бул баягы өйдө жактан көрсөтүп аткандан кийин биз колдобой коебуз. Андан көрө ошону колдогонго баарыбыз аракет кылышыбыз керек да, аракет кылабыз. Эми азыркы акыркы сөзүбүздү, куттуктообузду жаштардан барбы? Жок. Аны Жайыл ата коомунун төрагасы Насырали Руслан байке берип коелу. Мен дагы айтайын дегеним ушу жыйынтыктап. Ушу биздин бийликке айтып коеюн деген сөзүм бар эле. Өзүмдүн атыман бир Эркин Тентишев өз акчасын салып, ушунча иш-чараларды өткөзүп келатат. Көптөгөн именно ушундай кадрлар Садыр Нуркожоевичтин жанында болушу керек. Биз ошону каалайбыз. Жаштарды көтөрөм деген инсан ушул Эркин Тентишев. Эми бир оз сүйлөп коеюн. Бүгүн Кыргызстандын бүткүл дүйнө жүзү 8 март эл аралык майрамдады. Бүткүл дүйнө жүзүндөгү энелерди, эжелерди баардыгын тең куттуктап кетем. Ошондой эле азыркы биздин чогулуп 8 март майрамы болуп атат дагы. Ошонун ичиндеги интернетте болгон анча-мынча ызылчууга да биз дагы угуп отуруп, тынч отура албай баягы кайрылуу жасай турган болуп калдык. Эркин Тентишевди мына апалар айтып атат, аксакалдар айтып атат, айтылбаганда көп нерселер көп. Мына апаларына былтыр 7 мартта дагы 2 райондун шаар апаларын чогултуп, биз 8 мартта 70-тен ашык кишиге ак батага чай берген бизге.
өзү болсо келе алган жок, ошол учурдагы өзүнүн эң жакын ыйык энесине жоготуп атса дагы апаларга көңүл буруп ушулардын батасын алайын деп бизди сыйлаган эле апалар. Анан ошондой эле эгерде Кыргызда макал бар, бешиктеги баланын бек болорун ким билди дейт, карындагы баланын хан болорун ким билди дейт. Ошо эгерде маңдайына жасылбаса ар бир киши боло бербейт да. Болгон кишини биз колдошубуз керек. Анан биздин эле мынакей жакында биз дагы Жайыл ата коому дагы колдон келген өзүбүздүн эмгегибиз менен Садыр Жапаров президентти шайлап алдык. Ушул келген президентибиз ак жолтой болуп баарыбыздын бир кишиге баш ийелик да. Эгерде Садыр Нуркожоев кимди койсо дагы биз макулбуз. Ал дагы ал чечет кимдин кандай экенин, укугу бар дегендей. Анан баардыгына Эркин Байкеге да чын ден соолук каалап кетебиз. Элдин батасы тийсин. Ата-бабалары солту элине болгон ата-бабалар ушул жерди сактап калган. Мына биз дагы азыр жерде, ушул жерде ыйык жерде отурабыз. Касиеттүү Жайыл баатыр, ошондой эле кыргыз эли баардыгы тең Саякуруудан, Куштудан, мына Таластан Садырхан дагы бүт үй бүлөсү менен айры менен кырылган. Ошонун ичинде дагы 13 жашар баладан бери энелер да каза болуп, ушул жерди сактап отурат. Анан биз бири-бирибизди сыйлап, ушул жерибизди сактап, ушул Кыргызстанды гүлдөтүп жаткан Садыр Нуркожоевго апалардын баардыгыбыздын Жайыл ата коомунан жакшы оюбузду, батабызды берип кетебиз. Тынччылык болсун, баардыгы жакшы болот. Буйруксам. Рахмат. Кана эми орун алыңыздар эми. Эми иште биздин офис. Биздин офис.